Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Мадисаков мектебинин мүчөсү Муразбек Чыйбыловдун «Жеңемдин сиңдиси» аңгемеси. Быйыл 7 класста аяктадым. Тааныбаган бирөөгө айтсам, ишенбесе да керек. Боюм ашыкчылы узун. Мектептин дубал газетасын алып, же илишке келгенде мени издешет. Баягы шатыны чакыргыла, кармалашып койсун дешип. Шаты дешкенине деле мейли эле, жакпай калсам буга тиректей бой бергенче теменедей акыл берип койбоптур деп жаңыны чакырышат. Волейболго кызыкса мындан бир нерсе чыгат эле деп боюман үмүт кылган агайларым да бар. Чынын айтсам, топко анча кызыкпайм. Жүгүргөн жагынан өзүм теңдүүлөрдү астыма чыгарбайм. Райондук мелдеште 200 метрлик жарышта уткан кубогум директордун кабинетинде турат. Кыскасы 4-чү чейректи 3 жок аяктап, жайкы каникулга чыктым. Жайлоо жакты иңсеп жүргөм. Аталаш агам мындайча айтканда, жеңем экөө жылда жайлоого чыгышат. Айылда чаң жутуп жүрө бербей, тоого чыгып, ак ичип, ичи кардыңды тазалап келбейсиңби деп, агам жылда айтат. Кой, бул жолу барбасам болбойт деп үстүмө калың кийимдеримди алып, таң атпай жайлоону көздөй жол тарттым. Жол үстүндө кызыл-тазыл жапайы гүлдөргө суктанып, шаркырап аккан сууларды бойлоп, таштарга атымды чегип жазып, ойноп күлүп жайлоого түш ооп жеттим. Барганым жакшы болуптур. Агам менен жеңем жолго чыгып мени тосуп алышты. Ошол эле күнү артыман дагы бир мен курактуу чырайлуу кыз келип калды. Бою менин мойнуман келет. Ал жеңемдин сиңдиси экен. Учурашкандан кийин биз боз үйдүн ичине кирип, кабаттап калың салынган төшөктө отурдук. Жеңем дикилдеп кирип чыгып, дасторконго айран, сары май, каймак, чөбөгөсүн жайнатты. Жеңемин сиңдиси дагы жайлоого эс алганы келиптир. Аты Салкын экен. Качан кетерин айтпагандан кийин мен дагы сурабадым. Сыртка чыксак, музоолор дүбүрөп келип калышты эле. Салкын экөөбүз аларды кармап, ноктолорун салып, бирден казыкка байлап, эми бүттүк деп отурсак, энелери мөөрөп кирип келишти. Бизге баш бербесе дагы кубалап жүрүп байладык. Жеңем гүлдүү халатын кийип, колуна чакасын кармап, менин маңдайымда мени сынагандай карап, «Кана бала, уйду ийдириңизчи» деди. Мен музоону чечип, энесин бир аз эмизип кайра тартып алдым. Жеңем саачу уйлардын музоолорун улам эмиздирип, ийдирип, биринен экинчисине өтүп, бат эле кечки саан бүттү. Кеч киргенде жеңем боз үйдүн ичине катар кылып төшөк салды. Мен агамдын ары жагына, Салкын жеңемдин бери жагына жатты. Таң менен ойгонсом, төшөктө мен эле калыпмын. Сыртка чыксам, агам уйларды эбак эле айдап кетиптир. Жеңем отуруп алып каймак тартып атат. Каймактын жыты курсагымды ачырып жиберди. Ылдыйдагы булакка бетимди жууганы барсам, Салкын булакка менден мурда кетиптир. Чоң чакага суу толтуруп көтөрө албай, сууну азыраак кылсам жеңилирээк болот деп төккөн атыптыр. Мен чаканы кармай калдым. Сууну төкпө, мен көтөрүп барам дедим, жеңимди түрүп. Сиз бетиңизди жууганча казандын түбү күйүп кетет, тезирээк алып барышым керек деди. Салкын чакадагы суудан өзүн көрүп аткандай карап калды. Бетиме шаша-буша жуудум дагы, эки чаканы эки колума көтөрүп, дөңдөгү боз үйгө ээрчишип чыктык. Келдиңби? Жеңем бизди жылмая тосту. Казанда бышкан боорсок менен жаңыр тартылган каймакты алдыбызга коюп, бош отургуча тоону кыдырып келбейсиңерби деп кеңеш берди. Биз үндөбөй калдык. Чарчайбыз десеңер, агаңар атын токуп берет, минип аласыңар. Чын эле биздин кыла турган ишибиз деле жок эле да. Атты көбүнчө Салкын минип, мен жетелеп алдым. Бара-бара Салкын экөөбүз кысынбай, тартынбай, күндө көрүшүп жүргөндөй сездик өзүбүздү. Кооз жерлерге элжирей карасам, ал дагы мендей элжиреп карап жатса жеттин албай кетем. Бийик тоонун кооз кереметиненби билбейм, ат жетелеп баратып ырдагым келди. Классташтар менен отурганда ырдап калчу ырымды создум. Сары тоогум бар эле, жумурткасы сары эле. Салкын ат үстүндө күрүчтөй аппак тиштерин кашкайта жыргап күлдү.
көзүмө чырайы бир татына көрүндү. Күлүп атса жагып атат деп мен ырдай бердим. Ошентип эле жүрө бергибиз келди, бирок күтүп калышты го деп аттын башын боз үй тарапка бурдум. Эртеси ойгонсом күн чыгып кетиптир. Жымжырт кийинип чыксам агам жүрүптүр. Уйку кандыбы деди. Уйкучусуң дегени да. Салкынды сураштан уялып, жеңем көрүнбөйт го десем, жеңең салкындалып айылга жеткиргени кетти дегенде ичим ачышып кетти. Агам менин оюмду окугандай, сен экөөбүз бүгүнчө мал карайлы, кече тоо ташты кыдырып чериң жазылгандай болду го деп айтканда ушунун баарын агам атайылап жасап койгондой бултуйдум. Атыңызды бериңизчи, уйларды карап келейин. Тилекбай, каны эми ошентсең? Сага айтпай калыптырмын. Келерки жылы салкын жайлоого келем деп кетти. Сен да келесиң да. Агам мени сынагандай карады. Көрөбүз дедим. Агамын колунан камчысын алдым дагы атка ыргып минип, кечээ күнү салкын экөөбүз кыдырып жүргөн тоону көздөй чаптым. Сиздер Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Матисаков мектебинин мүчөсү Моразбек Чыйбыловдун «Жеңемдин сиңдиси» аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.